بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد Урматтуу жамаат, урматтуу момун мусулман бир туугандар, мына биз адаттагыдай эле тафсир сабагыбызды андан ары окууну улантабыз. Аллах Таалага шүгүрлөр болсун, Аллах Таала мына ушул сабактарыбызды даимый кылган болсун. Биз акыркы Кур'ан-ы Каримдин 30 парасына тафсир кылып жатканбыз. Биз ошол кичине майда сүрөлөрдөн Масад сүрөсүнө келип токтоппуз. Бул Масад сүрөсү пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Меккеде турган кезде түштү. Аяттары 5 аяттан гана турат. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Таббат яда аби лахабин ва таб ма агна анху малуху ва ма касаб. Sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad. Эми бул Масад сүрөсүнүн түшүүсү Имам Бухари рахимахулланын риваятына көрө Аллах Таала пайгамбарына ва анзир аширатакал aqrabin өзүңдүн тууган жакындарыңды Аллахтын азабынан эскерт деген аятка көрө мына ошол коому өз ичибизден пайгамбар чыккан деп сага таянып калып амалдан куруу калып кетпесин деп мына ушул максатта Аллах Таала өзүңдүн жакындарыңды эскерт деген аят түшүргөн экен. Жана ушул маанини түшүндүрө турган аят түштү. Мына айттык. Ванзир аширатакал aqrabin. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын дааваты жалпы адамзат үчүн болсо да, бирок өз жакындары аламдарга ырайым пайгамбар чыккандыгы менен чектелип калып кетпөөлөрү үчүн өз ичинен, алардын өз ара ичинен аламдарга ырайым пайгамбар болгон ошол пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам менен гана чектелип калып кетпөөлөрү үчүн өзгөчөлөп үй бүлөлөрүнө жана өз карамагындагы кишилерге ушул аятты түшүргөн экен. Ва анзир аширатакал aqrabin. Өзүңдүн жакын туугандарыңды акырет азабынан эскерт деген. Өзүңдүн тууган ургуңду Аллахтын азабынан эскерт деген аят түшүүсү менен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Сафа тоосуна чыгып, Курайш урусун ар бирин аты менен чакырып, о Бани Хашим, о Бани Хашим, о Бани Хашим, о Хашим уулдары, о Бани Мутталиб, о Мутталиб уулдары деп чакырды. Бизде адамдарды чакырса дагы, о баланчы, о адамдар деген мына ушундай сөздөр менен чакырабыз. Арабтарда болсо я сабаха, о сабаха деп мына ушундай чакырык менен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам чакырды. Адамдар бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын үнүн угушуп келишти. Ошол Сафа дөбөсүнө чыгышты. Бул адамдардын ичинде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын эң каттуу душманы болгон жана тууган уругу болгон жана тууганы болуп дагы өз амекиси аталаш бир тууган агасы Абу Лахаб да бар эле. Мына ошондо Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам айтты: айткылачы, душман таң убакытта же кечинде бастырып келүүсүн айтсам, менин сөзүмө ишенесиңерби деди. Ошондо адамдар биз сенден эч качан жалган сөздү уккан эмеспиз деп айтышты. Ошондо Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам андай болсо, мен силерди алдыңарда турган чоң азаптан эскертемин деп айтты. Ошондо Абу Лахаб айтты: ама даутан илля лихада, бизге зарыл нерсе үчүн чакырыпсың деп ойлоппуз. Келип бизди мына ушул нерсе үчүн чакырдыңбы? Ушуга топтоп ушул элди чакырдыңбы деген сөздөрдү мына ушул түрдө айтты. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам 40 жашына чейин Мухаммад Амин деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды мына ушул Амин деген ат менен чакырышат эле. Алар бир нерсе четише албаса,
бары разы боло турган киши эле. Ушул кишинин алдында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын алдында чечишип, ошол талашкан маселелерини чечишип алышат эле. Бир нерседе келише албай калышса да, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын алдына келишет болчу. Бирок 40 жашка чыгып пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын ошол пайгамбарлыгы жарыяланганда, пайгамбар болгондо, ал кишиге ар кандай аттарды коюшуп, куруу жалаларды жабышып, жана ар кандай жаман, туура келбеген, ылайык келбеген ар кандай аттар менен, ысымдар менен атай башташты. Мына ушул ысымдардын ичинен, ушул аталган аттардын ичинен ал кишини сыйкырчы деп айтышты. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кебир адамдардын пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга кебир адамдардын балдары иман келтиришкен болчу. Кала берсе толук бир үй бүлөлөр иман келтиришкен болчу. Жана ошондой эле кыздар, аялдар иман келтирген эле. Ата-энелер бул балдарын ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам алып келген шарияттан канча кайтарышса дагы кайтышпайт эле. Кебирлердин үй бүлөлөрү иман келтирген эле. Алардын күйөөлөрү канча ошол аялдарын канча аракет кылып зулум кылбасын, баары бир ошол аялдар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга келтирген иманынан артка кайтышпайт эле. Мына ошондуктан бул Мухаммад ошол каттуу сыйкырчы, ата менен баланын ортосун үзүп жиберди, үй бүлөлөрдү ажыратып таштады деп айтышат эле. Мына ошол атамалардын ичинде аны Мажнун деп да айтышты. Жинди дегени, Мажнун дегени. Мына ушундай аманаткөй, чынчыл кишиге жинди деп ат коюу бул акылга туура эмес келген нерсе өзү. Эмне үчүн мындай айтат экен деп ар бирибиз ойлонсок керек. Бирок даават жолуна адам киришкенде, түшкөндө гана бул маанини, бул атала турган аттарды түшүнүп жетет. Мисалы, базарда иштеп жаткан адамдарга мен силерге бир зарыл болгон сөзүм бар эле, бул тарапка көңүл бургула, бул тарапка келгиле, бир жерге ошол чогултуруу үчүн аларды чакырсаңыз, баары адам ишин токтотуп сизге кулак салат. Анан аларга: о адамдар, Аллах силерге мына ушул пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламды жиберди. Жана ал киши чыныгы пайгамбар. Жана ошондой эле Аллах Таала жалгыз. Аллахты бир деп билгиле. Аллах Таала силерге 5 убак намазды парз кылган. Жана ошондой эле зекетти парз кылган. Жана бир жылда бир жолу орозо тутууну парз кылды. Жана ажылыкты парз кылды деп мына ушундай шарият өкүмдөрүн айтсаңыз, ошондо адамдар айтышат: биз ойлоппуз, бир чет шаардан же башка бир мамлекеттен бир товар келдиби, же бир мал келдиби деп ойлоп турбуз. Сен бизди мына ушул нерсе үчүн чакырдыңбы деп ар кандай аттарды аташып, бизди жумуштан токтоттуң деп, бул акылдан азып калыптыр дейби же жокпу? Албетте айтышат. Биз ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дааватын качан түшүнөбүз? Биз качан ошол даават ишине киргенде гана, даават кылганда гана ошол пайгамбарга айтылган жаман сөздөрдүн ошол даават кылганда гана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга айтылган жаман сөздөрдүн маани, маңызын, максатыны ошол даават кылып гана түшүнүп жетебиз. Ким акыйкатты айтса, пайгамбарларга коюлган атты ал инсанга дагы коюшат. Мына ушул Таббат сүрөсү түшкөн кезде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын уул перзенти жаш кезинде өтүп кеткен эле. Мына ошондуктан Мекке мушриктери мунун дааваты менен коюп кое бергиле деп айтышат эле. Бул сөздөрдүн максаты, алар жахилият доорунда уул перзент менен сыймыктанышат эле. Кыз перзент төрөлсө көмүп ташташат болчу. Уялышып, шерменделик болгон кыз перзент көрүп. Бул Мухаммадтын баласы жок, ошондуктан мунун артында кала турган туягы жок. Бул өзүдөн же өзү менен өзү жок болуп кетет деп, мына ушундай сөздөрдү таратышат эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушундай улуу зат, пайгамбар болуусуна карабастан баары бир инсан эле. Ал кишиде дагы инсан жүрөгү бар эле. Ал кишиге дагы бул айтылган сөздөрдүн таасири жетет эле. Бул Мухаммадтын теги жок болуп кетет, туягы калбайт деп айткан сөздөр таасир берет эле. Анткени ал киши дагы инсан эле. Анан Аллах Таала Масад сүрөсүн түшүрүп, ал пайгамбарын, аламдарга райым болуп келген пайгамбарын жүрөгүн жумшатып коет эле. Мына ушул нерселерден кийин
мына ушул айтылган маселелерден кийин, ушул сахих риваяттардан кийин, мына алхамдулилля, Аллахка шүкүр, мына ушул сүрөнүн тафсирини тафсирлейбиз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Таббат яда аби лахаби ва таб. Абу Лахабтын эки колу ошол куруп кетсин. Куруп да калды. Абу Лахаб пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын абаларынан, амекелеринен бири болчу. Бирок исламга ашынган душман болгондуктан аялы Умму Жамил экөө динге жана пайгамбарга көп зыяндар жеткирип жүрүшчү. Аллах Таала өз пайгамбарына зыян жеткирген душманды ушинтип каргышка калтыргандан кийин көп узабай Абу Лахаб аянычтуу өлүм тапты. Бул өлүм аятта алдын ала айтылган куруп да калды, өлдү деген башаратты алдын ала айтылган. Мына ушул нерсе алдын ала айтылган. Пайгамбарлыкты дагы бир тастыктаган бир окуя эле. Биринчи табба сөзү менен кийинки табба сөзү анын өлүмгө жолугуусу, балекетке жолугуусу анык экендигин түшүндүрүп жатат. Ма агна анху малуху ва ма касаб. Ага мал дүйнөсү да, бала чакасы да пайда берген жок. Анын жасаган фитналары сага зыян жеткире албады. Абу Лахаб өзүнүн жалганына өтө аракет кылат болчу. Кайсыл жерде Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам дават кылса, артынан ошол даватынан кийин отурган жеринен туруп, мунун сөзүнө ишенбегиле, мунун жолу туура эмес деп айтат эле. Анын жасаган аракети эч кандай пайда бербеди. Саясла наран зата лахаб, ал жакында алууланган тозокко ташталат. Ва мраатуху хаммалатал хатаб. Ал эми пайгамбарга каршы доомат ушак көтөрүп жүргөн аялы болсо, наркы дүйнөдө отун көтөргөн абалда азапталат, кор болот. Умму Жамил пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга зыян берүүдө дайыма күйөөсү менен, ери менен шерик болуп жүрөт эле. Умму Жамил Абу Лахабтын аялы. Жана ошондой эле ошол аялдарды жолдон урат эле. Аларды пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга каршы жамандайт эле. Ар кандай пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды аларга жамандайт эле, ар кандай жаман ушак сөздөрдү таратат эле. Ошондуктан аят ушул маанини түшүндүрөт. Ал аял дайыма фитна отун жандырып жүргөн үчүн кор абалда тозокко кирет. Отун көтөргөн абалда азаптан качууга мүмкүнчүлүгү жок болуп, жип аркан мойнунда болуусу корлукту билдирет. Бул аял бул аят түшкөндө колуна таш кармап алып, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Каабанын жанында отурган кезде жанында Абу Бакыр бар эле. Аллах Таала анын көзүнө, ушул аялдын көзүнө Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламды көрсөтпөй койду да, анан ал келип, "О Абу Бакыр, досуң кайда?" деди. Болбосо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Абу Бакырдын жанында отурат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Абу Бакырдын жанында отурат эле. Ошондо ал пайгамбарды көрбөй кайтып кетти. Көргөнүмдө колумдагы таш менен аны урат элем деди. Абу Бакыр радыйаллаху анху ал аял кеткенден кийин, "О Аллахтын элчиси, ал сизди көрбөдү окшойт" деди. "Аллах мени анын көзүнө көрсөтпөдү" деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам, "Аллах мени анын көзүнө көрсөтпөдү" деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушундай кыйын абалда дават кылды. Кала берсе, аялдар да таш менен урам деген мына ушундай абал болуп турду. Абу Бакыр да ал кишини коргоодон алсыз эле, күчү жетпейт эле. Ушундай кыйын абалда даватынды пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам токтотподу. Адамдар таш көтөрүп келсе да даватын токтотподу. Бул ал кишинин бул аламга райым пайгамбар экенин далилдейт. Ушундай зыян тийип турган убакытта Аллах Таала пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды өз коргоосуна алды. Фи жейдиха хаблум мин масад. Анын мойнунда курма дарагынын буласынан ешилген жип дейт. Мына баарысы дайым болду. Мына сүрө түштү. Анын жок болуусу тууралуу. Мына дагы бир муга жалпыраак кылып бул сүрөнү жалпылап дагы бир тафсирлей турган болсок, дагы бир маани бере турган болсок, баарысы эми дайым болду. Мына сүрө түштү. Анын жок болуусу тууралуу, Абу Лахаб тууралуу, ал тозок экендиги тууралуу. Мына ушундай болсо да Аллах Таала өз жакындарыңды жыйнап, аларды эскерт деп эмнеге буйрган? Себеп лияхлика ман халака ан баййинати ва яхья ман хайя ан баййина. Аллах Таала айткан, мына ушундай балекетке жолуга турган адамдар болсо, балекетке жолугуп жок болуусу үчүн.
Адамдар азыр мына ушул нерсени түшүнбөйт да, буларга бул нерсени айтып отуруунун кажети жок деп айтышат. Ошондуктан адамдардын арасында Абу Лахабтар ажыралып чыгуусу керек. Эскертүү Аллах Таала тарабынан мына ушундай сүрөттө келип калат. Адамдарга акыйкатты жеткирүүдө Аллах Таала аят түшүрдү, жакындарыңды эскерткин деген. Мына ушул аяттан кийин Абу Лахаб кандай абалда болуусун Аллах Таала билет эле. Абу Лахаб куруп кеткер мына ушул үчүн гана бизди топтодуңбу деп айтуусу керек эле. Мына ушунун артынан ушул сүрө Масад сүрөсү түшүш керек эле. Мына ушул окуя болуп өттү акыйкатта. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын мына амекелери үчкө бөлүндү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын атасы менен бир туугандар. Бир амекиси мына Абу Лахаб. Эң чоң душман болду пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга. Мына ортодо калган амекиси Абу Талиб. Бул капырлар тарапта эмес, бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам тарапта, бирок өзү капыр болчу. Жардам берди, коргоду. Үчүнчү амекиси Аббас эле жана Хамза эле. Булар мусулман болду. Аббастан Хамза абзел шахид болду. Аббас кийинчерээк мусулман болду. Мына ушундай билебиз. Пайгамбардан сөөгүнөн боломун деп сыймыктангандар амал кылышпаса баары бекер. Мына пайгамбардын урук тукумунан эң каттуу душмандар чыккан. Же тияка эмес, же бияка эмес болгон адамдар да чыккан. Эң каттуу душман Абу Лахаб чыкты. Же тияка эмес, же бияка эмес болгон адамдар да чыкты. Мына Абу Талиб. Жана мусулмандары дагы чыккан. Аббас сыяктуу, Хамза сыяктуу. Жана шахидтердин төрөсү болгон Хамзага окшогондор да чыккан. Аллах Таала ар кимдин амалына карап Аллах бөлүп койду. Кимдин амалы алдыга тартпаса, анын ата теги, урук, насабы алдыга тарта албайт. Мына коргогон амекелери дагы болду, жана зыян берген амекелери агасы дагы болду. Абу Лахаб бул өлдү. Мына Абу Лахаб, мына ушул Лахаб деген сөздүн мааниси эмне? Бул Абу Лахаб деген бул адамдын аты мына айтып турат. Саясулана зата лахаб, ал жакында алууланган отто күйөт дегени. Бул лахабун деген сөз, бул алууланган от дегени. Бул алууланган отто күйөт. Бул аят түшүүсүнөн мурда да ал Абу Лахаб болчу. Бул сүрө түшүүсүнөн мурда. Бул сүрө түшкөндөн кийин Абу Лахаб болгон эмес. Мурдаттан эле Абу Лахаб болгон. Башка бир аты болгон Абдул Узза деген. Бирок мына ол Абу Лахаб дегени бул куниясы болчу, лакабы болчу. Себеби эки жүзү жалтырап жанып турат болчу. Аллах Таала бир адамдарды адаштырса, жаман кылып койсо, анын аты, ысмын дагы жаман кылып коет. Мына жүзү жанып турса, жалтырап жакшы ат койсо болот эле го мына ушул Абу Лахаб. Мисалы үчүн, ушул Абу Лахабка жакшы бети жалтырап турса, сулуу болуп турса, ушуга жакшы ат коюлса болот эле го. Мисалы Абу Нур деп койсо болмок. Аллах Таала туура жолду бербеди. Абу Зия деп койсо болмок. Бирок алууланган от деп аталып калды. Бул атынын ошол хикматы дагы ошол амалы атына, ошол адашуусуна жараша. Аллах Таала мына ошол нерсени каалады. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Аш-шакию ман шакия фи батни умми." Бактсыз энесинин курсагында эле бактсыз. "Ас-саиду ман сауда фи батни умми." Бактылуу энесинин курсагында эле бактылуу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын атыны караңыз. Муну көрсөткөн Аллах. Ал илхам кылды. Мухаммад деген ат коюлду. Мына Абу Жахилдин аты айтып эле турат. Жахилияттын атасы дейилип. Худайбия келишиминде мисал үчүн келтире турган болсок, ушул маселеге байланыштуу мушриктер тараптан бир киши келип келишим түзүүсү керек эле. Мушриктер тараптан ошол Сухайл ибн Амрды жиберишти мушриктер. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам алыстан караса ким келип жатат деди. Сухайл келе жатат дешти. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Сухайл келди, иш жеңилдешти" деп айтты. Сухайл сөзү сахил деген сөздөн алынган, жеңил деген маанини билдирет. Жеңил түрдө келишим түзүлдү, анан кетти. Бул сүрөдө мужиза бар. Аллах Таала айтты мына: "Таббат яда аби лахаби ва таб." Абу Лахабтын эки колу куруп кетсин. Өзү куруп кетсин деген да. Абу Лахабтын эки колу куруп кетсин. Куруп да калды дейт. Биринчи Абу Лахабтын колу курсагына мына биринчи Абу Лахабтын колу кургасын деп дуа кылынган болсо, экинчиси ушул нерсе болду. Биринчиси ошол дуа, экинчиси куруп да калды дейт. Абу Лахабтын колу кургап калсын
Delinde tabbet yada bi lahab ve tabbe kurgap da kaldı degeni. Bu ikincisi oşol nerse boldu, hüküm çıktı degeni. Bu adam emi oңol boydu. Tabbet yada bi lahab, Abu Lahab'tın kolu kurgasın dep dua kılındı ve tabbe kurgap da kaldı. Bu adam emi oңol boydu. Bu hüküm özgörboyt emi. Abu Lahab'tın kolu kurgasın degende maksat emne? Antkeni insan kolu menen köp günö jasayt. Günö jasayt. Emi kebir Abu Lahab turalı kıssalar kelgen, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ziyan bergeni turalı, kebir sahih emes, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ziyan bergeni turalı, noşonluktan biz sahih rivayatlardı keltirgenge hareket jasabımız gerek. Tariq ibn Muharibin degen sahaba aytat, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Zil Mecaz degen bazarda gördüm deydi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de Zil Mecaz degen bazarda gördüm. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oşonda o adamlar "Kulu la ilahe illallah tuflihu", o adamlar la ilahe illallah dep aytkıla kutulasыңар degende, anın artından bir kişi kalbay jüreteli. Karasam adamlardan en sulusu altında jürgen adam. Beti uşunday jıltıldap turat ele. Mınday karasaңыз tüsü sulu ele adam. Jakşı ele. Bu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ata tegi bir ele birok, bu Abu Lahab menen ata tegi bir ele birok, bari bir ata tegi biri bolgondan keyin okşoştuk kelet insan bolgondan keyin. Al adam taşta alıp oşol Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in artından jürüp kalbay jüreteli. Bunun işi uşul ele, bu Abu Lahab'tı. Bu artında jürgen adam Abu Lahab ele. Bu kişinin işi kesi uşul ele. Bari işin taştap o adamlar bu kişinin sözüne işenbegile al silerdi aldap jatat dep aytat ele. Ata babaңардын dininen jolundan kaytarıp jatat dep mına şunday sözdü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in artından kalbay aytıp jüreteli. Peygamber hakikatka çakırsa anın artından anı jamandap jürü bu kişinin işi bolup kalgan. Kebir adamlardın dagı bu jaşoda naşul münafıktık, dinge oşol musulmanlarga karşı süylөө, anın adatı jana kesibi bolup kalat. Abu Lahab'tın jumuş ele uşul nerse. Allah Taala ayatта har bir peygamberga mujrim kılmışkerlerdi düşman kılıp koygonbuz deydi. Hakikatка davat kılуу жеңил нерсе эмес. Oşol Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem jürgöndө artından kalbay taş alıp jürüp Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de oşol ulan taş menen urup butun kanatıp jibergen. Bul kim dep surasam Abdülmuttalib'tin neberesi Muhammed peygambermin dep aytıp jatat deydi. Artındağı kim dep surasam amekisi Abu Lahab deşti. Bul Abu Lahab bolsa bunun artından kalbay jalgançı dep aytıp kele jatat dedi. Hakikatka жетүү оңой эмес. Кебир адамдар айтат, ким дерчсең, билбей калдың азырар, ким эле шарияттан сүйлөп атат. Бул hakikatты изденүү керек. Мына сахабалар изденген, hakikatка жетүү оңой эмес. Иман келтиремин деген адам изилдейт. Абу Зар Гыффари радиаллаху анху Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын дааватын угуп, инисин жиберди. Ушундай сөз тарап жаткан убакытта, мына ушундай инисин жиберди, барып келчи. Эмнеген адамдар бұл кишиге жакындабагыла, ал кишини сыйкырчы, мажнун сыйкырлап коет деп, мына ушундай сөздөрдү айтып жатат, барып билип келчи деди. Иниси барды, угуп көрдү, кайра келди, сураса, эмне деп айтып жатат деди. Эч кандай жаман сөз укканым жок деп айтты. Анан өзү барды, кийин жашырынып укту, андан кийин иман келтирди. Кийин анан чыгып мушриктердин алдында иманын жарыя кылган. Акыйкатка жетүү, аны табуу бул жашоодо оңойго турбайт. Мына аятка көрө fa innakum wa ma ta'budun ma antum alayhi bifatinin illa man huwa salil jahim. Аллах Таала жалган элерин айтты. Силер жана Аллахтан башка ибадат кылып жаткан нерселериңер эч кимди адаштыра албайсыңар. Эч кимди өздөрүңөргө карата албайсыңар. Кимди жалган элери өзүнө карата алат? Тозокто күйө турган адамды гана. Өзүңөргө карата аласыңар деген аят мына акыйкат, мына бул нерсеге далалат кылат. Мына ошондуктан Аллах Таала бир адамды адаштырып койгон болсо, аны эч ким туура жолго сала албайт. Кимди Аллах Таала туура жолго салып койгон болсо, аны эч ким адаштыра албайт. Акыйкатты бардык адамдар кабыл ала бербейт. Анын топтогон мал мүлкү эч кандай пайда бербеди. Бала чакасы дагы deyilnet buna. Buna bul bala çaka bul adamdın kesibi değilnet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytti. وَلَدُ الرَّجُلْ مِنْ كَسْبِهِ
Аллахтың елшісі саллаллаху алейхи вассалам айтты, кишинин баласы анын кесиби дейилген. Мал дүйнөсү, бала чакасы, кадыр баркы эчкандай пайда бербеди. Саясуна наран зата лахаб. Тозокто күйө турган экенине мына шектенишсе, Абу Лахаб мисал. Мына тарых күбө, анын аялы да мусулман болбоду, ал улуңондо күйөт. Эми өлүктөрдүн артынан сүйлөбөгүлө деген хадиске көрө мына ла тасуббул амват, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өлүктөрдү сөкпөгүлө деп айтылган болсо, бирок мына ондай Абу Лахабка тууралуу аят түшкөн, жана ошондой эле Абу Лахабка окшогон капырларды алардын артынан сөксө, жана ошондой эле алардын артынан каргыш айтса боло берет. Эми Абу Лахабка окшогондор кыяматка чейин сөгүлөт, каргышталат. Ва мраатуху хаммалатал хатаб. Мына өзүнчө келтирди. Аялыны дагы Аллах Таала өзүнчө айтты. Өзүнчө аялы тууралуу аят түшүрдү. Отун көтөргөн аялы. Аялында иши пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын артынан ушак сөздөрдү таратуу болуп калган. Отун көтөргөн аялы дегенде уламалар эмне үчүн отун көтөргөн деп келди? Мына ушул нерсени, мына ушул аяттын акыйкый түрдөгү жана мажази түрдөгү тафсири бар. Акыйкый тафсири бул отун ташып пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жолуна ошол тикен болгон отундарды таштайт болчу. Ошол заманда отун ташуу бул чорлардын жумушу болгон. Кул аялдардын жумушу, кулдардын жумушу болгон. Абу Лахабтын аялы бай аял болчу. Адам бир адамга көрө албастык кылып койсо, ал адам ким экенин жоготуп коет. Дагы бир тафсири, тозокто Абу Лахаб жанганда үстүнө хаммалата, сыйга мубалага түрдө тозокто тынымсыз өзүнүн эринин үстүнөн отун таштап жандырат дейт. Абу Лахаб ошол Абу Лахабты жандырат дейт. Жандыруу үчүн ошол аялы мажбурий түрдө отун алып келип, күйөөсүнүн үстүнө, ошол эринин үстүнө таштай берет деп мына ушундай тафсир келген. Эми Абу Лахаб көчөдөн келсе, бул аялы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам тууралуу жаман сөздөрдү айтып, ошол эрини пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга дагы беттер үгүттөйт эле. Бул аял тили менен зыян берет эле. Абу Лахаб болсо, бул колу менен зыян берген үчүн Абу Лахабтын колу кургасын деп мына Кур'ан-ы Керимде мына ушул сүрө түшкөн экен. Эми тил менен зыян берүү дагы кол менен зыян берүүгө барабар. Мажази мааниси, эми бул акыйкый мааниси болсо, мажази мааниси жогоруда айттык, ар кандай ушак, миштерди, жалган сөздөрдү таратат эле, адамдардын арасында фитна чыгарат эле. Эми мына ушул бай аял бар ишин таштап ушак ташыйт эле. Ушак ташыйт эле. Мына ошондуктан Аллах Таала ушак ташыгандыгы үчүн муну кыямат күнү отун таштырып, мына ушундай отун ташыган абалда мына ушул тозокко киргизди. Фи жидиха хаблум мин масад. Эми фи жидиха фи хаблум мин масад, анын мойнунда курма дарагынан, ошол курманын постогунан, буласынан эшилген жип дейт. Тафсирде келет, бул аялдын бир калын бир шурусу бар эле, ошол мончогу дейбизби? Бар эле алтындан. Мына ошол нерсени сатып Мухаммадтын зыянына колдономун деген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын атын өзгөртүп Мухаммад деп айтуунун ордуга Музаммам деп маламатталган, айыпталган деген. Мына ушундай ат менен айтат эле. Аллах Таала бул аялга курманын буласынан, ошол постогунан токулган бекем жип менен мойнунан тартып тозокко киргизилет dedi. Масат токулган аркан дегени. Бул айтылган нерселер жөн эле эмес, жөн жерден айтылган эмес. Анын баласы дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга зыян берди. Абу Лахабтын үй бүлөсү, аялы, баласы болуп, үй бүлөсү менен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга зыян берди. Болбосо булар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жакындары эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бунун баласына, Абу Лахабтын баласына дуа кылды. О Аллахым, иттериңден бир итти мына ушулнун үстүнөн өкүм кылып кой деп дуа кылды. Иттериңден бир итти мына ушул адамдын баласынын үстүнөн, ушул адамдын үстүнөн өкүм кылып кой деп дуа кылды. Абу Лахаб анан уулуну чакырып айтты, мунун дуасынан этият болгон, дайыма этият болуп жүргүн деди. Анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дуасы кабыл болоорун билет болчу. Этият болуп жүр деди Абу Лахаб баласына. Шамга кетип жатканда баласы ошол жолдо уктууну каалаганда, мени каттуу коргоп толгула, мен уктап алайын деди. Анан айланасыны адамдарга ошол
айлантырып, тостырып, ошол айланасында адамдар турду, жана өзү оронуп, үстүнө ар кандай нерселерди таштап коюшту. Ошол Мухаммадтын дуасы мага тийип калбасын деген максатта мына ушунчалык турду сактанды, коргонду. Айланасын адамдар коргоп турду. Ошондо дагы бир арыстан токой тараптан чыгып келип жеп кеткен. Дуасы мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын дуасы кабыл болду. Саллит алейхи мин килабик. Ошол иттериңден бир итти ага үстөн кыл деген дуасы. Бул окуяны Ибн Хаджар рахимахулла Фатхул Бариде келтирген Хасан хадис. Абу Лахаб мына өлүмү тууралуу айта турган болсок, Абу Лахаб баласы дагы кор болуп өлдү, аялы дагы кор болуп өлдү, жана Абу Лахаб дагы кор болуп, мына бир оору менен ооруп, акыры аны алдына сасып кеткендиктен эч ким жакындай албай калган, алыстан суу сээп туруп, үстүнө таш таштап, ошол балдары көмүп жиберишкен. Мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сөзүнүн тастыгы. Мына бул ар бир айтылган нерсени өзүнүн максаты, маани, маңызы бар экендигин ушул Масад сүрөсүнүн аяттарынын тафсиринен билебиз. Мына ушул кыскача мына ушул Масад сүрөсүнүн тафсири, маани, маңызы мына ушул кыскасы. Субханакаллахумма ва бихамдика ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк.